Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кылым карыткан кыргыз элим. Бул жер кадимки Ордолуу Ош жеринде учар дача деп коет экен. Бир машина араңдан бата турган кичинекей көчө. Ушул көчө менен түп-түз келгенде мына кадимки Русландын үйүнө келип такалат экенбиз. Ма Русландын Руслан. Здравствуйте. Здорово, как дела? Да вот, кирпич. Чем занимаешься? Кирпич перекладываю. Уже почти заканчиваю. Да? Устал, правда? Хорошо, хорошо. Не, жарковато. Отлично. Не, ну уже вот. Посмотрите. Молодец, молодец. Нет, потом я сейчас целый сложу сегодня, Ага, а половинки уже отдельно будут. понятно. Обязательно вот так. Кече Русланга мен кече келгем. Кече штукатурка болгон жумуштардын бүт шыбакчыларга кызмат акыларын эсептешип, ишти көрүп кетип, азыр дагы стяжкага цемент алып келдик, мына 1 тонна цемент. Анан кече Русланга айттым элем, жөн эле жүрөсүң. Мо кирпичтерди жайнап жайбай чекеге жыйып койсоң деп 2-3 күндүн биринде ичип алат экен. Ичкенинен кече ачуум келип, давай могул үйлөрүң айланасын уборка кыл. Уборка кылсаң өзүң үчүн кыласың, менин үйүмдү кылбайсың деп кичине эме кылып койдум элем айтып деп. Кудайга шүгүр, мынакей сонун кылып кирпичин тизип атат. Бул ачкан, арткан кирпич. Бул да болсо бир элдин аманаты. Урматтуу мекендештер, мына азыр бизде 1 тонна цемент келди. Цемент Ошто аябай кымбат экен. Кызыл Каян цементин биз 400 сомдон алдык. Бул цементти могул жуулган шебен шагыл менен үйдүн ичин бүт стяжка кылабыз буюрса. Үй ичи сырты бүт барды, кумшуагы бүттү. Биз азыр толугу менен көргөзөбүз иншалла. Мына ушундай, андан сырткары биз турба, эме майда чүйлөрүн алып келдик. Кече электромонтажга кетүүчү автомат щиттерди алып келгенбиз. Кыскасы аракеттебиз ушул Баткен согушунун ардагери Русландын үйүн бүтүрүп калайлы деп иншалла. Я потом Машалла. отделю все, что годно, а что мусор уже отдельно будет. Может быть, что-то негодно здесь будет. Вам не тяжело? Руслан. Ну, рука устает, конечно, жарковато еще. Вот, приходится что. Понятно. Отдыхайте тогда. Ну, я отдыхаю, как ряд 2 сделаю, перекур. Домой захожу в тенек, Правильно. чтобы от жары. Правильно. И чаек, Аракет кылсаң берекет дейт. Аракет кылсаң Кудайым берет дейт. Руслан дагы аракетти акырындык менен кылып атат. Негизи бизде момун мусулмандарда аракет чындыгында билесиздер, бардыгында эмес, аракет болуш керек. Эл ынтымакташып момундай үйдү салып берип аткандан кийин өзү дагы сезип, өзү дагы аракет кылыш керек го дейм. половинки только. Целый я сложил. Сейчас буду отделять четвертаки, половинки. Ну, что, мусор отдельно уже, что-то не годится уже. Да, хорошо. Это хорошо. Стараться надо. Отделю. Спасибо вам. Это я понимаю просто, что нужно для рабочих, что можно вкладки использовать. Я это все оставлю. Сложу. Он там тоже еще немножко убрать. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бизде азыр мынакей Русландын үйүндө толугу менен штукатурка жумушу бүттү, Кудай кааласа. Штукатурка жумушу бүттү. Мен үйдү азыр бул жактан дагы көргөзөйүн, Караңыздарчы, мо эскилиги жеткен үйдө жашаган үйүн. Жүрөк адам эмес, мышык ыйлайт го могул үйдө жашаган. 2 бөлмөлүү кирсең, кире албайсың. Шунчалык бир башкача запах дагы пайда болгон. Эми сыздап кеткен үйч, көгөрүп кеткен. Быйыл сөзсүз могул үйгө киргизиш керек. Мына азыр аракеттебиз, Кудай кааласа караңыздар, заманбап момундай түстүү шифер менен жабылып, пышык кирпич, сесмопоиск, арматура салынып, бардыгы заманбап болуп атат иншалла. Мына азыр үйдүн ичи сырты бүт, штукатуркасы бүттү. Кудай кааласа биз азыр эме стяжкагасына киришкени турабыз иншалла.
Мына азыр агаларыбыз бул жакта стяжкага даярдап, уже жерлерди тегиздеп атышат экен, Машалла. Мынакей ушул Баткен согушунун ардагерлери ушул жерде бүт кирпичин акысыз тургузуп беришкен бул агаларыбыз. Эми болсо штукатурка чатырын жаап беришти. 18 000 сомго эле жаап беришти чатырын. Штукатуркасын бүт ичи сырты 170 квадрат чыкты деп атат. 29 000 канча дагы болуптур иншалла. Мынакей достор, туугандар, Руслан азыр жан келген цементти моментибиздин жабып, эми айтып турбасаң аракет кылбайт экенде, айтып турсаң аракет кылып, кирпичти жыйып, цементти жабып, элдин аманатын татынакай кылып иштетиш керек ар бир жердечи. Мен бардык жерде ушинтип катуу айтам, эскертип айтам. Ушул нерсени айтып турбасак болбойт. Бул жерде усталар деле бул кылганы кээде убакыт болот, кээде убакыт болбойт. Мына усталар деле бул жакта азыр иш кылып атышпайбы? Эчин моментти тазалашып, стяжкага даярдашып атышат. Мына ушундай. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, мен азыр бул жерде иштеп аткан усталардын, анан Русландын убактысын бир 2 мүнөт 5 мүнөткө кармайын деп тура көрдүм. Раджаб ага, салам алейкум. Кандайсыздар? Билек ага, салам алейкум. Иштериңиздер жакшыбы, тынчсыздарбы? Немени бир жумада шыбагын штукатурканы толугу менен бүтүпсүздөр, Кече штукатурканын бардык 270 квадрат чыгыптыр, 110 сомдон эсептесек, почти 30 000 сом болот экен. 30 000 сомдун 15 000 сомун Дилшат Баткен согушунун ардагер Дилшат агабыздын служактары берди дедиңиз, 15 000 сом. Кече биз 10 000 рубль бергенбиз, Раджаб ага. Биз азыр 5 000 сом шыбагынан бересебиз калган, Андан сырткары чатырды крышаны канча 18 000ге жаап бергенсиздер, 18 000ге. 18 000ге. Кирпичти акысыз тургузуп бергенсиздер, Кирпичти жардам кылып жалпыңыздар. Бирок чатыр деле как жардам болду да, 18 000 арзан жаап берген. Түшүндүм, чатыр деле сөзсүз эме болду. Урматтуу мекендештер, бул жерде дагы 5 000 сом. Раджаб ага, бул жерде биздин кече калып кеткен 5 000 сом аманатыбыз, алып коюңуз, 5 000 сом. Сиздерден, которые должны были вчера за штукатурку, понял, да? Беле ага, сизге дагы чоң рахмат, Алла разы болсун, кече жок болуп калдыңыз. Азыр дагы биз Раджаб ага бир тонна цемент алып келдик. Ротбанк алып келдик. Душка өзүнүн сантехник турбаларын алып келдик. Жалпысынан цементке 7800 сом акча бердик. Жол киреси 500 сом болду. Турбалары 1000 сом болду. Мына ушуларды азыр алып келдик иншалла. Ар бирин сиздер да жазып туруңуздар, мен дагы жазып турам иншалла. Руслан, мынакей Катя эже бул жерде, Кудай кааласа усталары менен биргеликте кече жакшылап дагы эскертип кеткенбиз. Иншалла ичпеңиздер, ушул жерде иштеп аткан усталардын эмесине, кадырына баягындай түкүргөндөй болбоңуздар. Сиздер үйлүү болуп каласыздар. Жок дегенде жардам бере албасаңыздар да ушул жерде татынакай болуп туруңуздарды аябай суранганбыз. Иншалла мына эскертүүбүздү туура кабыл алып, кирпичтерди акырын жыйып, карап эме кылып атат иншалла. Мына ушундай. Иншалла. Бизде Кудай кааласа урматтуу мекендештер, биз азыр стяжкасын киришип бүтүп калсак, Кудай кааласа стяжкасын бүтөр замат ичин толугу менен стяжкасын бүтөбүз. Бүткөндөн кийин эле биз отделкасына киришебиз. Мен кичине комнатаны көргөзүп кетейин. Мынакей зал бөлмөсү 3кө 5-10 экен, 3кө 5-10 экен зал бөлмөсү. Наркы спальный бөлмөлөрү 3кө 3төн 2 комнатасы бар, чаканыраак. Нар жагы дагы ошондой 3кө 3төн 2 бөлмөсү бар дагы. 3кө 3 болду. Душ Бул жерде 2ге 2 квадрат. 2ге 1,5 экен, Прихожкасы дагы бар мынакей сонун. Мына ушундай урматтуу мекендештер, эми могул жерге монтаждарын сонун кылып бүтүрүшөт. Кудай кааласа анан кийин бардыгы сонун болот. Сиздерге чоң рахмат, Раджаб ага, иштериңиздерге ийгиликтер болсун. Кудай кааласа аягына биргеликте чыгабыз иншалла. Рахмат. Мына ушундай урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, келиңиздер дагы да ушул иштердин аягына чейин биргеликте себепкер болуп калайлы иншалла. Бул кыскача биздин отчетубуз. Кудайга буйруса дагы да бул иштин аягына чейин аракеттерди кыла бермекчибиз. Иншалла. Бул агаларыбыз акысыз дуал нур бергенден кийин калган жумушун дагы
платный жумуштарын, акча төлөй турган жумуштарын башкаларга берип койбостон ушуларга берели деп тура көрдүк. Мына булагалар ыз кылып атат. Жардам берем деген инсандар сунуш суроолор болгон болсо биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp байланыш эл сом номери 705 033 77 90. Сбербанк карта жана эл сом номерлери бардык кызматта. Ар бириңиздер ким канча салса, дарегин айтып, аты жөнүңүздөрдү айтып коюңуздар иншалла. Салам.